Assalamu alaikum. Hurmatly KG Rus kanalının kattалуучулары жана жалпы кыргызстандыктар. Элек бүттү. Бурса иштеп атат. Азыр бир сыйра көрсөтөйүн. Нар жагынан, бер жагынан тартып. Каналдан алыстабай видеону толук аягына чейин көрүп, видео жакса лайк басып колдоп туруңлар. Элеп атабыз. Görüp turganыңыздардай жака түшүп атат мына. Түгүнө чатыр салып койдук, тазараак биогумус болсун депчи. Мынакей. Ана мотор иштеп атат. Муну каалаган жерге жылдырып алып, мисалы миягынан элесек ал жерге коюп алып, нарагынан элесек оякка коюп алып, бул жагынан элесек бул жагына коюп алып, элей бере турган мындай жылдырма көчмө элек болду. Азыр наркы бетинен дагы тартам. Мынакей бул жагынан сразу мына буртка түшө берет. Ошол жерден жайып таштайбыз. Мындайданчы. Мына сөлжандар түшүп атат кыдырап. Мынакей. Мусордун баардыгы ушул жака түшөт. Тукуму дагы анча-мынча өтүп атат, бирок көпчүлүгү мына жака түшүп атат. Мынакей. Эми ушул жерди сөлжан басып кетет эми буйруса. Мынакей сөлжандар ыжырап түшүп атышат. Кээ бир адамдар эленбей атат го биздики дегендер да болду да. Муну элеш үчүн биз мынаны бир айдан бери сугарбай турабыз. Ал бурттуч суу бербей атабыз вообще. Жамгырда бекитип үстүн кичине кургатыш керек, болбосо бул эленбейт, электин көзүн бекитип калат. Мына ушундай достор. Сразу эле ушул буртка түшүп кете турган кылып азмаз чыгарып койдук. Мына немеден уровеньден азмаз чыгарып койдук. 15 см. Мынакей достор. Элек. Мына эки шипырды сөлжан жанагы немелер ана биогумуска түшүп булгап койбосун деп тосуп койдук. Сиздер жерге түшүрсөңүздөр дагы болот. Ушундай арабага салып алсаңыздар да болот. Мынакей. Сөлжандар болгон мусуру бардыгы ушул арабага түшө берет. Ушул арабадагыны анан ушу арабасы бойдон мына жака төгүп ташайбыз. Мынакей, бул жагынан көрсөтсөм. Мындай элен түшүп атат. Мынакей достор. Элек мындай. Мына бери чыгып кетпеш үчүн мындай тосуп койдук, бир 5 см кылып. Мына ушундай. Видео тартып атсак, мына жерде клиенттер келип калды. Ушундай туугандар. Элек бүттү буйруса. Эми мунун бардыгын элейбиз ушун менен. Бул дагы ал жагынан бул жагынан алып атып кыйла азайып калды. Элеке эми заказ алсак боло берет. Мен ошол устанын номерин жазып коем экранга. Уста менен сүйлөшүп, баалашып, заказ бере берсеңиздер болот. Биз ага чейин бирди жасай беребиз даярдап. Кимге жакса алып кетет.
Бул элек менен кум эле берсе дагы болот. Кумга дагы аябай сонун. Биз бирок кум элеп көрбөдүк. Эгер бир 10 келип калса, элеп аны дагы тартып чыгарып коебуз. Жакында ушул өзүбүздө дагы кичине курулуш иштери бар, ошондо кум элеп тартып жөнөтөбүз. YouTube'га киргизебиз, бөлүшөбүз достор. Электи айттым, эми мына картошкалар чыгып калды, ар айда көрсөтүп турам дедим эле. Картошкалар жакшынак болуп, тегиз бир калыпта өсүп калышты. Ал жерде помидорлорду дагы көрсөтүп коеюн. Помидорлор дагы буйруса тутту, көктөдү. Мынакей. Ушундай жаңылыктар. Мына беркиси помидор көчөт, наркысы болгарский. Болгарский кечирээк өсөт экен. Помидорлор уже бир сыйрадан чабылып да калды. Мына ол 3 агат. Мыналарды мурдагы күнү эктик. Дагы эмне бар эле? Мына өрүк. Өрүк ушундай болуп калды. Бул дагы астына биогумус салынып эгилген 1 килограммдай. Состояние жакшы. Берки чоң өрүктү көрсөтөйүн. Чоң өрүк мына. Чоңоюп калды королору. Тоннук бойдон. Ошол баягы. Биогумус мына ол азыр бир 4-5 арага чыгат. Телефондо аз көрүнүшү мүмкүн, бирок аябай көп бул. 5 арага чыкса керек. Азыр кайсыл жерге чогултуп атабыз, кандай кылып сактап атабыз, ошону дагы көрсөтүп коеюн. Мынакей достор. Ошол бурчка чогултуп атабыз. Ал 1 ай турат. Мына ол жерде гүлдүкү бул. Гүлгө атайын бөлөк сактап жатканбыз. Булга уже 1 ай болоюн деп калды. Гүлдүкүндө эч нерсе болбош керек, таптаза болуш керек гүлдүкү. Себеби горшокто эч нерсе болбош керек да, сөлжан басып кетпеш керек. Мындай мал сарайдын ичинде сактайбыз.